университеттерде, факультеттердин башчылары, курсанттар, студенттер, окуучулар катышып жатат. Анда сөздү Радик Шабданов, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык иштердин кеңешинин жумушчу топтун жетекчиси, башкы эксперт консультация берди. Саламаттарбы, урматтуу ички иштер министрлигине караштуу академиянын кызматкерлери, курсанттары, студенттери баарыңыздар менен ошо бүгүнкү жолу жасабыз баштабыз. Биздин урматтуу башкы катчы Нурик Али Мухаммад азыр күндө иш сапары менен Москвада өттү. Ал киши силерге салам айтты, баарыңыздарга кечээ аралашып сүйлөшүп, сүйүнүп, курсанттарга ошо кызматкерлерге баарыңызга салам айтты. Биз өзүбүздүн белгилүү болгондой, былтыр президентибиз Кыргызстанга коррупцияга каршы саясатка болгон стратегияны 2025-30 ошондой эле ошол стратегияны ишке ашыруу үчүн иш планы 25-27 ошол иш планын алкагында бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн ар бир орган өзүндө коррупцияга каршы саясат жүргүзүп ошол стратегияны аткарып атат. Ошол стратегияны сиздердин дагы жетекчилик ички иштер министрлиги жана органдар аткарып атат. Анан биз болсо ошо антикоррупциялык ишкерлик кеңеш жумушчу топ түзүп, сот жана укук коргоо органдарында ошо саясат кандай жүрүп атат деп тышкы байкоо жасайлы деп ошо биздин катарыбызга ошо эксперттерден турган жарандык болуну турган нысандарды киргизип биз иш алып барып атабыз. Буга чейин сиздердин жетекчилиги менен жолугуп келгенбиз, жогорку соттун жетекчилиги менен жолугуп келгенбиз. Эртең дагы ошо жогорку сотко караштуу жогорку окуу жайына барабыз, ал жерде ошо соттук аткаруучулар менен соттук аппараттын кызматкерлери менен жолугабыз. Бүгүнкү биздин кичине ошо тегеректер жемиштүү өтөт деп ойлойм. Мына жерде курсанттар турат. Сиздерге эң негизги сиздерге кайгыларыбыз ошо мамлекет тарабынан атайын акча бөлүнүп, ошо кызматкерлер сиздерге билим берип атат. Ошо Кыргызстанда азыр жаңы бийлик келгенден бери ошо 2020-дан бери бизде Кыргызстанда бүт мамлекеттик органдарда өзгөрүүлөр болду. Ошонун ичинде президентибиз ошо талапкер болуп жатканда мен келгенде ошо кылмыштуу жана коррупция менен биринчилерден болуп чоң иш алып барам деп сөз берген элге. Ошол иш-чара бүгүнкү күндө жемиштерин берип атат. Биздин урматтуу генералыбыз, башыбыз Камчы Кылышбаев ушул ишти башында туруп кайрылсалар, ошо ички иштер министрлиги менен биргеликте, башка прокуратура менен биргеликте бүгүнкү күндө Кыргызстанда кылмыштуулуктун деңгээли түшүп, жанагы уюшмалар топтор жок болуп, жок кылынып, Кыргызстанда азыр биз карапайым эл тынчып туруп аткан убагыбыз азыр. Ушул күрөштүн алкагында Кыргызстандын бюджетине мамлекетке уурдалып кеткен, тонолуп кеткен, жанагы мыйзамсыз жолдор менен приваткаштырылып кеткен канчалаган жерлер, имараттар бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебине кайтарылды. Кыргызстанда бүгүнкү күндө жолдо, бала бакча, мектеп деги эле ипотекалык бюджет бүт бардык жакта анан өнүгүү болуп атат. Көрүп атасыздар, Кыргызстан өнүгүү күчтүү мамлекеттердин катарына кошула турган чоң жол атканды биздин президентибиз күнү түнү иштеп атат. Биздин жетекчилер, сиздердин жетекчи, ички иштер министри мырза комиссиялар иштеп реформалар болду. Сот органдарында аткаруу бийлигинде ошонун ичинде мына стратегия иштеп атат, ийгиликтүү иштеп атат стратегия. Экинчи кварталга кетип атабыз. Сиздерге биз кааларыбыз өзгөчө студент курсанттарга ушул жерде атайын билим берилип атат. Ушул жерде ушул билимди алыш керек. Катыктуу окуп 5 деген баа менен кызыл дипломдор менен бүтүп, анан өз кесибиңер менен барып иштеп, мамлекетке ак жана такыз алып калыш керек. Самаган Тойчубаев бизде ошо кеңештин секретариатынын Бишкек шаары боюнча өкүлү. Түркмен, Тейпбеков Түркмен бизде Чүй областынын өкүлү. Ана дагы жумуш топтун мүчөлөрү бар болчу, иште кечигип калышты, жүйөлүү себептер менен
Сиздерде болуп аткан ушу стратегиянын атагында иш планы боюнча болуп аткан иштерден айтып бербейсизби? Рахмат сизге, Радик мырза. Анда Академия, Ички иштер министрлигинин академиясы тууралуу айтып кетсек, азыркы күндө сиз айтып кеткен президент тарабынан, урматтуу президент тарабынан кабыл бекитилген указдын негизинде Ички иштер министрлигинде планы бар. Ал пландын негизинде 2025-2030 жылга көрүлгөн иш-чаралар көрсөтүлгөн. Ошол иш-чаралардын негизинде Ички иштер министрлигинин академиясында 2025-2030 деп бизде дагы иш пландар, иш мерчимдер бекитилген. Андан сырткары азыркы күндө биздин Ички иштер министрлигинин академиясында комиссия, коррупцияга каршы комиссия бар, бекитилген. Анын положениялары бекитилген. Ар бир айда иш жасалган иш мерчимдер, бекитилген иш мерчимдер жүргүзүлөт. Анын негизгилери бул ички иштер, академиянын ички иштер сотрудниктеринин ичинде боево-физический подготовка сабагы бар. Сабактар өтүлөт постоянный составка. Андан сырткары атайын бизде окуу курсу бар. Бул боюнча окуу курсу бул курсанттарга, студенттерге, окуучуларга сабактар киргизилген ал боюнча. Андан сырткары ар бир окуу курсунда, сессия учурунда анкетированиялар жүргүзүлөт. Коррупцияга каршы болгон анкетирование болот. Академияда ишеним телефону бар. Нөмөт бөлүмүнө кандай ким болсо да жарандар нөмөт бөлүмүнө чала алышат, ишеним телефону бар. Академиянын ар бир этаждарында атайын тушалар орнотулган. Коррупцияга каршы эгерде кимде-ким так айта албаса, өзүнүн болгон арыздарын эме алат. Андан сырткары академиянын жетекчилиги дайыма кандай суроо болсо дагы, бул тарапта эсе суроо пайда болсо, эгерде анда дайым аны менен иштейт. Бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, академияда мен ойлойм коррупция деген болбойт. Себеби академия мамлекеттин коомдук коопсуздугун, коомдук тартипти камсыз кылуучу окуучуларды, курсант студенттерди даярдап чыгат. Ошон үчүн коррупция деген бул жерде жок. Айтып кеткендей, планга ылайыктуу план түрүнөн бекитилген пландар бар. Ал боюнча коррупцияга каршы жумуштар жүргүзүлөт дайыма. Иште аракет кылып ушу Кыргызстанда болбосо керек. Атсам мемлекеттин күчүрүп алсак, керек болсо жок кылалы деген үмүттөрдөн иштеп атышат. Биз дагы ушу ар бир жаран, президентибиз айтып атпайбы, ар бир жаран коррупция менен күрөшкө, салым кошуп иштеп. Биз ушу тиешелүү органдар менен күрөшкө деп жакта бербейик, калкта. Биз ушу кеңеш боюнча ушу жаран коом бизнестен иш алып барабыз. Ар дайым айтабыз. Коррупциялык иш-чараларды көрсөнө, схемаларды байкасаңар, сөз милицияга айткыла, кабарларда жазгыла, аралашып кетпеңдер өзүнө. Жанатып ортого турган тааныш салып иш бүтүрөм дебегиле. Азыр деген мамлекет ошого багыт алып. Балык башынан сасыйт деген сөз бар. Азыр эми башындагы таза болуп, премьер президент айтып атат, мен таза болуп берейин, кана башынан айтып, ажоо түшүп аткандан кийин биз дагы ошого татыктуу болчу. Ар бир жаран. Туура. Айтып келе турган нерсе бул көпчүлүк сабактар бесконтактный прием менен алынат. Онлайн компьютерный класстарда. Ошон үчүн коррупция деген жок. Тааныштырып кетейин, сиз тааныштырыңыз. Академия ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Курникеев Сталбек Кубанычбекович негизинен кадр жагын, личный составты курировать этет. Бул жакта кафедра, кылмыш кафедрасынын жетекчиси, коррупцияга каршы комиссиянын жетекчиси Исмаилов Рустам Тахирович, академиянын кадр бөлүмүнүн башчысы Орзакунова Чолпон Ишемгазиевна, академиянын бюджеттик негизде факультетинин жетекчиси Абакеров Алмаз,
Akademiyanın hukuktuk jana el aralыk bölümünün başçısı Abdurrahmanov Konçbek, Akademiyanın kontrakt akı төлөөчү негизде факультеттин жетекчиси Ниязбекова Бермет, Akademiyanın uyuşturucu, tarbiya uyuşturucu bölümünün başçısı Algıçoğlu Abdülhaim, Akademiyanın Kayra Okutu Fakültetinin başçısı Usupov Çolpon Atayanoviç. Эгер де биздин окуучуларга суроо болсо, мугалимдерге суроо болсо, бериңиздер же болбосо. Сөз анда Да. биздин ошо силерден өтүп кеткен ошо Самаган мырза сөз берди, анан Түркмөн мырза сөз берди. Осман мен бұл жерге келгенде 20 жыл болуп тұр. Бірінші өмір аябай толқынып отырмын. Мен де осы жерде оқығанмын, контрактта оқығанмын. Онан мен неде ошо мен суроолорум бар. Биринчи мындай кыскача бир неме айтып кетейин. Ал өзгөчө азыркы курсанттарга биздин убакта бул жерде академияда орус тилинде сабак өтүүчү, азыр билесиздер, кыргыз тилинде мамлекеттик тилде азыр басым жасалып аткан учур. Биздин убакта биз менен чогуу окуган тергөөчүлөр азыр чын келгенде орусчадан кыргызча өткөн аябай кыйналышты. Ошондуктан жаңы өсүп келе жаткан келечектеги ошол тергөө кызматында иштей турган курсанттарга айтып кетчү кеңеш, кыргыз тилин жакшы окуңуздар, жанагы кагаз иштерин алып барууда ошондо кыргыз тилинен мындай кыйынчылык болбош үчүн азыртан жакшы кыргыз тилинде окуңуздар. Анан айтып кетүү нерсе, академия биз окуп жүргөндө юриспруденция боюнча биринчи орунда турчу, чынын айтканда. Ал убакта мисалы славянский университеттердин жана юридикалык факультеттери менен жанагындай брифингдер өтчү да, ар кандай конкурстар өтчү. Академия ар дайым биринчи орунду берчү эмес. Ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, ошол эле учурда жанагындай КВМдерге катышып, ар кандай иш-чараларда академиянын курсанттары биринчи орунду берчү эмес, чын айтканда. Анан ошо сиздер келечектеги ички иштер министрлигинин кызматкерлерисиздер. Мен ойлойм, азыр неме боюнча коррупция, жемкорлук жаатында бир топ иштер, алгып иштер жүрүп жатат. Ошол эле стратегиялар түзүлдү. Мисалы айтып кетиш керек, ар бир системада ошо ички системалык коррупцияга каршы кызматкерлер бар. Мен ошолордун укуктары буга чейин 2020 чейин эч качан корголуп келген эмес. Бир мисал айта турган болсок, ошол басында бир тергөөчү системалык коррупцияны айтып чыгып, аягы эмне болгонун өзүңүздөр деле билесиздер. Анан буга чейин жемкорлуктун кесепети менен күрөшүп келген болсо, азыр болсо мындай ошол кесепеттердин чыгуу себептери менен күрөшүп атат. Бул жаңы формат десек болот. Анан ошол академияда азыр кыргыз тилинде сабак өтүп атат. Кыргыз тилинде сабактар. Себеби ошол кыргыз тилинде азыр басым жасалып аткандыктан жана тергөө иштеринде кыйынчылыктар туултурат. Ошол жана иш кагаздарын толтуруп келатканда эң негизгиси бул милицияда кызмат кылуу оңой нерсе эмес. Ошол учурда чоң жоопкерчиликтүү, сиздердин ар бириңиздердин өз каранды милициянын кадыр баркы. Ошол учурда милициянын бир кызматкери туура эмес иш жасаса, бул албетте жана бийликке болгон элдин наразычылыктарын туудурат. Ошондуктан ар бириңиздердин келечектеги курсанттарга аса белгилүү айтып кетишим керек. Мекенге, мамлекетке кызмат кылуу бул оңой эмес. Бул жанагы мекенчилик сезими болуш керек, патриоттук деп болот. Таза алт кызмат кылыш керек. Албетте жана жемкорлукка буга чейин жемкорлукка аралашып кеткен кызматкерлердин эмне себептен деп ошону анализ жүргүзүп, анын жыйынтыгында биз билдик. Маянанын аздыгы, эмгек маянанын аздыгынан ошол системалык коррупцияга барган учурлар көп болду. Азыр буюрса кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүп атат, акырындык менен бул да бир топ немелерди талап кылат экен процедураларда. Анан эң негизгиси мына кечээ жакында бир жакшы кабарды айтып коюш керек. Буга чейин ички иштер кызматкерлери посмертно деп коет, кызматтык үйдү алып
эгер каза болуп калганда же жумуштан чыккандан кийин үйдү тапшырып бере турган болсо, азыр ушундай мүмкүнчүлүк болду. Ошол кызмат батирди биротоло өздөрүнө калтыргандай ушундай мүмкүнчүлүк болду. Бул дагы ошол президентибиздин сиздерди колдоп аткан немеси. Ошондуктан билиңиздер, бул жана коррупцияга каршы күрөшүү бир эле милицияда да ачылды 4 бөлүм. Милиция кызматкерлерин же болбосо айталы УКМКнын же канча кылыш шайыштын же Садыр Нуркожоевичтин эле иши эмес, бул жалпыбыздын ишибиз. Ошондуктан баарыбыз жалпыбыз бирге ынтымакта күрөшүбүз керек. Мындай сыйлоо менен эмне кылып мамиле жасайт, колдойт. Эми жанагы иш болгон жерде мүчөчүлөр болуп анча болот, эми бул акырын жоюла турган нерсе. Анан жакында мен курсанттарым практиканы өтүп курсанттан сурап, ошол менен аппараттын айтты. Азыр машина менен кыйылган онлайн сиз айткан нерселерди айтты. Буюрса ошо академиянын курсанттарын ийгилик кылайын сиздерге, дагы академиянын буга чейин эле биринчи орунда жүргөн, айтканда юриспруденция боюнча дагы да ошону колдонуп бербейт деп ойлойм. Сиздер ал баарыбыздардан досторубуз болот да. Ошол эле курсанттардан, мугалимдерден баарыбыздардын ишибизге ийгилик. Рахмат Самал мырза, сиз айтып өтүңүзбү, окуу жамаатында кыргыз тилинде сабактар өтүлөт. Анан кийин биздин студенттерибиз айтса, азыр бизде эл билим алкагында инакалардын мүмкүнчүлүгү бар. Балдарынын сабактарын көргөнгө, оплатасы убагында төлөнүп атабы, сабак убагында келип атабы, же келбей атабы, үйүндө отуруп QR-код менен кирет да, номер менен и аны контролдогонго мүмкүнчүлүгү бар. Академиянын окуу жаатында айтсак, электрондук библиотека бар. Кыргызстандын каалаган жеринен отуруп, академиянын сайтына электрондук библиотекага кирет дагы, өтүлгөн сабактардын баардык лекциондук фонддору бар. Ал жаатында силер айтып кеткендей, быйылкы жылдыкын эле алсак, академиянын 6 курсанты президенттин стипендианты болду. Жанагы билги дегенде академиянын курсанттары дагы биринчи орундарда элешти. Академиянын курсант студенттери мурдагыдай эле эң алдыңкылар Кыргызстанда. Окутуучулук профессордук жамааты болсо башка вуздардын диссоветтерде отурушат, окумуштуулук диссоветтеринде отурушат, мамлекеттик гос экзаменде отурабыз, баардыгыбыз председатель болуп отурабыз тиякта, член председатель болуп. Академиянын жамааты өзү орустар айткандай здоровый коллектив. И окуган курсант студенттери билимдери эң жогорку баада болушат. Россия Федерациясынын конференцияларында онлайн, Өзбекстан, Казакстан, Таджикистан, баардык биздин кошуналар менен онлайн конференцияларга катышат. Ал жагынан академия жамана алдыга жыл отурат азыр күндө. Мурабашбеков, курсанттар менен баарлашканда мындай 4 немесин булагандай азыр 5 жылдык болсо, азыр 4 жылдык болуп калды. Ошол курсант менен баарлашып отурганын айтты. 4 жылдык мен ойлодум. Башка жактарда жана билимди реформалар жаатында болгон ал ошол академияга дагы тиешелүү болуп, академияда 4 жылдык болуп калды. Немесин 2 жыл окуп, ошол боюнча сунуш берген, ошол 5 жылдык боюнча калтырса берип, кийин 2 жыл окугандан бери алар көп деле келип келатпайт дейт да. Анан ошол эле 4-курстагы окуган программаны кийин 2 жыл окугандар да ошол программаларды окуп кетти. Биз кандай эле суроо эмес айтып атат, магистратурада программа башкача. Ал айырмаланат. Бирок сиз айткан специалитет МТЖКга азыр академиянын жетекчилиги ал жаатында иштеп атат. Кайрадан специалитетти 5 жылдыкка бергенген. Ал маселе азыр чечилген. Магистратура менен бакалавриаттын программасы билесиңер, билим министрлигинин стандарты бар, ал окшош. Биринчи 4 жыл бакалавр, анан кийин 2 жыл магистратура бар. 4 жылда бүтүп алып жумушка кирип деген заочно окуйбуз. Ооба. Жок, очный дагы бар. Очный дагы бар. Очный дагы бар, и заочкасы дагы бар. Аспирантура бар, докторантура, академияда бүт бардык окуунун формалары бар.
Академия эки улуттук университет менен Академия генеральный прокуратура менен совместный диссертациялык советибиз бар. Окумуштуулар чыгарабыз. Кандидат окуучуларды. Академиянын өзгөчөлүгү вот ошондо. Бул атайын багыттагы окуу жай, эки багыт менен окутулат. Бул юриспруденция и правоохранительный блок деп. Эки направленияда бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. Юридикалык илимдердин доктору болчу. Ооба. Да. Юридика илимдеринин докторларын 4 жыл аспирантура, кандидатский жазышат, заочный формада 5 жыл докторантура. Бүт бардык окуунун формалары көрсөтүлгөн. Сиздерден уже чыктыбы аспирантура? Ооба. Биз өзүбүз мисалы ошол Бишкек жогорку милиция мектебин мен да бүткөнмүн. Илимдин юридика илимдеринин докторумун. Менин коллегам ошол эле академияны бүткөн, ошол академиянын юридика илимдин кандидаты. Бул жерде коллегаларымдын көбү ошол жерде бүткөнбүз, окуганбыз, илим жактаганбыз. Президенттин жарлыгы менен азыркы күндө иштеп аткан жаза кылмыш укугу, кодекс правонарушенияда бүт бардыгында отурганбыз. Жумушту токтоп отуруп өзүбүз иштейбиз. Азыркы жана мыйзамда каталдашпадыбы? Ошол мыйзамдардын каталдашканына киребиз, полностью направлениялар менен кирип иштейбиз. Анда биздин ошол убактуу студенттер, сиздер уже билет экесиңер да, азыр деген мыйзамдар каталдашып, эгер мамлекеттик кызматкер коррупциялык кылмышка барса, сот жолу тартылып, андан кийин мамлекеттик кызматка такыр иштей албай, үй бүлөсү жакындары, эгер тергөө менен убагында кызмат баштап, жарым өтөп, ошондо дагы мамлекеттик кызматка баргандар азыр бул коррупция менен күрөшүүдө кызматтар 3 этапка бөлүп, сиздер айтып атпадыбы? 3 этаптагы күрөштүктөр, биринчи эстекти, экинчи кылмыш өкүлдөрү менен күрөштүк, саясий иштер менен күрөштүктөр. Азыр болсо сиздер мыйзамдар каталдашып, ошол сиздер эми мына сиздерге урматтуу биздин доктор илимдердин ошол биздин урматтуу илим алган адамдар окутуп атыптыр. Биз ойлойбуз ушундай адамдар курсанттар сөзсүз жакшы баалар менен бүтүп, барган жеринде элге кызмат кылып, ошол органдын атын өт кылбай, мисалы кээде болуп калат ошол системалардын милиция мурдагында кадам жана түшүп атат. Бул чейин ошо биринчи айына транспорт кээде болуп калат. Бул менин биз ойлойм да 30 жылда биздин мурдагы мамлекет башкаруучулар ошо мамлекетте ошо башаламандыкка жол берип койгонда, ошонун себебинен өзүнүн коррупциялык схемалар ойлонуп табылып, жеңичинен иштеп бүтүп, анан багып күнүп алганбыз ошону улгатыш. Анан азыр эми жаңы дем менен, жаңы жумуш менен, жаңы направление менен, жаңы стратегиялардын алдыга кетип, ал жаман тарактардан баары арылып, полностью жаңы багыт алып кетип атканбыз. Азыр бизде мамлекеттик органдарда буюрса жана көрүнүштү тазалануу деп эсептейт. Анткени мамлекеттик орган ошо коррупция менен күрөшкөнгө ошо өзү тазаланып, ал ошол органдарга силер барып, силер ошо тартиптүү иштеп, Кудай буйрса, силерден ошо силерде да докторлор чыксын, генералдар чыксын, министрлер чыксын. Сіздерге жалпысынан айтқанда алғыс. Өзім жаранға тарай айтып кетейін, сіздерге алғыс. Неге дегенде әрбір жарандан, әрбір қырғыз жаранның қауіпсіздігін, қауіпсіз, тыныш жашоосун камсыз этип билесиздер. Анан ошол багытка окуп аткан курсанттар сиздердин окууңуздарга, иштегиңиздерге ийгилик. Ар дайым кыргыздын коопсуздугун камсыздап жүрө бересиздер. Анан сунушун биргеликте урматтуу президентибиздин жарлыгын алайык, 2030-га чейин өлкөнүн өнүгүүсүнө багыттап алалы деген сунуш бар. Сиздерге толугу менен алабыз. Күндө жакшы болуп атат. Мурдагыдай азыр биринчи серияле коррупциялык шектелип түшпөсө, баягыдай жок.
билесиздер да, мурдагы жылдары абдан көп киши камалды, кандай болуп эле. Азыр уже ар бир мамлекеттик органдарда ушу тиешелүү ушу УКМК кызматкерлери, ушу сизде баардык органдар биригип, ушу семинарларда темптерин көрүп, бүт жерде российский жумуштар болду. Мындай кылбайлы, буга барбайлы. Жаңы жылдын алдында урматтуу өкмөттүн Капчы Кудышаевич эскертпеди. Ыйлабагыла, айтып атам бардык. деп. Биз бардык. Академиядан жетекчиси Нугойбаев Азамат Болотбекович менен чоң барды, курсант барды, айтты, уктук, жетекчиликти жеткизди бардыгына. Ошон үчүн академиядан көбүрмүш жок. Негизи эле жок академияда. Биз бул академияны мен дагы сыйлайм. Бир убакта илгери мен дагы ошо окуп келип, ушакка тапшырып келип, бирок мага чоң бир доступный окуу жай өрүмүн алып келип, илик да болуп эсептейчи да. Азыр деле эсептейм. Анан кой, алдыма жараша ишмайынчы деп националдык университетке барып тапшыргам, бирок ушул жака тапшыргым келген, бирок абдан мындай бага деме көрүнгөн, мындай абдан бир чоң жоопкерчилик го депчи. Чындыгында чоң жоопкерчилик, себеби биздин курсанттар окуу процесси учурунда эле практикага баштады. Мисалы эртең менен сабак болсо, түштөн кийин футбол, мероприятие академик по республике өтсө, сөзсүз отцепленияга чыгышат. Практика менен теория мындай алышып турат. Бул жерде окуган чындыгында чоң жоопкерчилик. Сиздердин жетекчилик министр жанагы башка сиздер үчүн алган жакшы шарттар түзүп атат. Мамлекет акча берип атат. Ушу сиздер иштесиңер азыр ушу бордларды карап атабыз. Иштеп жүрүп, жакшы цифровизация жүрүп. Биздин келечек боюнча жакшы шарт түзүлүп атат. Эми сиздер ошону татыктуу алып иштеш керек да барганда. Азыр деген көп жаштардын ою мындай карасаң тез эле байып кетүүгө келет да, тез эле чыгып кетти, азайып жашап, айфондун акыркы түшүнүктөр. Биз баштаганда биз райондо, областта, республикада баштап тамам үйгө келдик да. Сиздер деле ушундай кылып чоң жакшы да биринчи райондо баштап келип, облустук. Анан барып, элбадар бар шырлы, ар үйгө иштегиз келет. Шырлы бар, ар үйдө отуруп калсың. Райондо что творится, биз ойлойбуз, сиздер жетекчилик буга сиздер буга бияктан балдар түрдө сөзсүз жумушка орноштурасыздар да. Ооба, 100% жумуш. Бизде бүткөн четверг күнү курсанттар окуп бүттү. Бүткөн күнү эле выпуск күнү областын кадровиктери келишти, сразу алып кетишти. Эртеси күнү уже приказдар чыкты. Мен сунушумда жалпы жетекчиликке жумуш шарт эмес, жараны негизинен азыр коррупция болганбыз, талаптарды коюп атабыз, азыркы жаштарга айтып атабыз, жүрөктөрүн зыркыратып. Бирок ушулардын үй бүлөлөрү болушат да, өздөрүнүн жанын, баласын буга шарт түзүп берүүбүз абзел да заң. Жетекчилик негизи. Мен ойлойм биздин ички иштер министрлиги сиздер кандай шарт түзөсүздөр курсанттар? Бизде урматтуу Улан Муканович тарабынан бардык жагынан шарттар түзүлүп келет. Академиядагы окуу жаатында техникалык жабдыктар бардык жагынан шарттар түзүп берген. Азыркы күндө дагы мындан ары да түзүлүп атат. Биздин жетекчилик дагы түзүп берип атат. Курсанттар биринчи курстун курсанттарыбыз казарменный положенияда болушат. Бул мамлекет тарабынан кийин кече, жаткана, бардыгы тамак аш бекер. Экинчи курстун курсанттары полностью обед бекер. Бул да болсо жакшы. Экинчи курстун курсанттары 2-3-4кө чейин эгерде башка жактан жатаканага чыккан келбесе, академиянын жатаканасына көрүнөт. Ушул жерде да сунушта бекер. Ал да бекер. Бул шарт. Бул бардыгы биздин министр бүт бардык шарттарды биздин курсанттарга түзөтөт. Шарттар жакшы окуган курсанттарга мындай стипендия каралганбы? Каралган. Мыйзам боюнча каралган стипендия. Айына примерно канчаланча жылына жок, бизде этот самый айына 838 деп алып келет да. Ооба, ай сайын окуган. Мисалы сизде бир курста канча курсант бар? 100дөн ашык. Ошонун ичинде канчасы стипендия алып турат? 100дөн ашык курсант болот бизде. Бизде обычно статистика полный снимать айтылбайт, билесиздер. Жарымдай алышат.
жакшы. Окугандар жакшы окугандар, эң жакшы окугандар көп. Мен кайрылган курста сиздерге алкыштап бизди тарбиялаңыздар, эми бир кийинки келечекти жакшы акыйкат жолдо көрсөтүү. Айтылып аткан биздин улуу муундар айтып кетпеди беле. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот. Мен ойлойм, меники иштерим да коюшу. Курсанттарга буга чейин мурда ушу ички иштер министрлигине мисалы жакшы көңүл бөлүнмө келгенде, азыр жаңы билип келгенде адам көңүл бөлүнүп истедим ушу министр тарабынан, архитектор тарабынан жакында эле бир таасирлендим, бир фильм көрдүм, тайгандай кино көрүп чыктым да, дагы эле күтүп атат продажест. Жакшы тартыптыр да, ошого роликтер көп тартыш керек да. Биздин могу өсүп келаткан буунду мен бандит болом, мен келин багып айтайын деп тарбиялабай, мен опер болом, мен тергөөчү болом деп, начальник болду болом деп ушундай өстүрсөк деген ойдон да. Айтып кетсеңиз айт. Да, сизге аралашып айттыңыздар. Ошол Тайган деген кино тасмасынын немеси негизги каарманы ушул биздин академиянын бүтүрүүчүсү. Алдан таасирленип көрдүм. Улансын дагы эле күтүп атам. Ошол уланысы кандай болду? Тергөө жанагы кылмышкерлер өлтүрүп кетпей кандай болду ошол? биздин академиядан илгертен эле аябай чыгаан кыз жигиттер окуп түшөт. Ички иштер министринин биринчи орун басары ушул академия генерал-майор Микосун Гадылбек Кашмекович ушул академиянын бүтүрүүчүсү. Президенттин администрациясында, жогорку кеңеште депутаттар ушул жердин бүтүрүүчүлөрү. Себеби бул жерде чындыгында аябай жогорку билимli, жогорку профессионал кесипкөйлөрдү чыгарып келген. Мен жана кошумчалайын, жана окшогон сериал чыкпады. Кыска роликтерди да чыгарыш керек да, мындай жаш бала таасирлене турган ушундай. Кыска азыр деген баарын кыскартып салбады, TikTok деген азыр деген бир саат элүүрөй албады, элдерге мүнтө мажак көзө мындай кыска эле пресс-релизди да баягы окуп алган мындай 4-5 сөздөргө берип калбадык. Мен ойлойм да ушундай бир мамлекет ошонун ичинде сиздердин кыска роликтер тартылса, жана кылмыскерлик менен күрөшүп атканды, жыйынтыгында ошол офицер татыктуу жашап атат да. Анткени азыр материалды карап калбадык. Жакшы телефон, жакшы машина. Ошол эле качан ошол опер жакшы жык тепсе болот. Анткени жакшы иштеп мамлекетке чоң рол алып келчү бекнаш мамлекет табанын сыйдырып мындай. Мен ушундай милиционер болом, мен да тегең ошол чыгып кетти. Балдар кесип алып келип сөз сөйлөп мен бандит болом. Анан бандиттерге все дозволено дегенчи көп жаштар сип калган да. Азыр эми мына 4 жылдан бери аракет болуп азыр мектептерде баягыда бир барсак уже көзкараш өзгөрүптү уже. Кетчи. Жанагындай кылмыскерлик лидерлерин тутулган азайып бирок дагы эле бар экен. Мен ойлойм да, биздин келечекте балдар. Мен жакшы архитектор болом. Мен жакшы тергөөчү болом. Мен жакшы мугалим болом. Мен жакшы аким болом деп тарбияласак деген келечек. Биз айтып келе турган нерсе академиянын профессорлор окутушу отурам. Бишкек шаары боюнча бир 30 мектепте биз чоң иштейбиз. Профилактика боюнча лекциялар, иш-чаралар өткөзөбүз. Ачык эшиктер өткөзүлөт академияда. Профессорлор окутуучулук курам ал жактан бери иштейт. Мектеп окуучулар менен. Рекет болбосун деп, зомбулук болбосун деп, кафедра жетекчилери, профессорлар бекитилген. Ал жактында да жумуштар бар бизде. Универсальный, айтат го, универсальный. Себеби бул жерден окутуучулук профессорлор курам аябай күчтүү. Аны республикада бар ишет. Конституция жазылды, негизги мыйзам биздин профессорлор жумуш топтор. Кайсы мыйзам болбосун, мамлекетибиз үчүн негизги мыйзамдарда биздин профессорлор чоң. Эми бул неме жемкорлук боюнча статьялар бул жанагы учурдун талабы болуптан ушундай каталданылган. Буга чейин дагы 2020 жылга чейин биз көптөгөн сунуштар айтылып келген. Себеби
ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн жашайт чын келгенде. Ошо баласын жакшы жашоосун жашоосуна камкорлук ошо ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн жашагандыктан ушуну жанагы системалык коррупцияны дагы ошол жана алдын алууда ошо ар бир кызматкерлер системалык коррупцияга барарда мындай ойлонуп өзүнүн балдарын ойлонуп ошол учурда мисалы кайсы бир жетекчилик кызматка барбасын туугандары менен да аралашкан учурлар болгон. Туугандар ошол мисалы бир жетекчи айталы жетекчилик кызматка келгенде тууган уруктар келип мындай тууган уруктары ошол системалык коррупцияга ошол мыйзам бузууларга түрткөндөрү аныкталган. Себеби бул кыргызча айтканда бул кызматка сен түбөлүктө отурбайсың, эртең эле кызматтан кеткенден кийин тууган урук деген бар, жамандык жакшылык деген бар деп ошентип түтүп келген фактылар да болгон. Ошон үчүн кыздар айтат, туура бийде тууган жок, тууган бийде ыйман жок деп. Мунун баары жанагы азыр жаңы эле башталды. Буюрса бул акырындык менен өзүнүн жыйынтыгын берет, сразу болбойт бул албетте. Азыр деген биз ушу кеңештин иши, биздин милдетибиз коррупция менен күрөшүүбүз, биз коррупцияны алдын алуу, коррупциянын себептерин аныктап, анан ошо сиздерге ошо күч органдарына инструмент берип, мына могу инструмент менен күрөш деп биздин бир милдетибиз ушул. Анан жарандык болгон менен иш алып баруу. Анан азыр деген биз баардык органдарда тышкы байкоо жүргүзүп атабыз. Ошонун ичинде да ошо стратегияны агитациялап жүрөбүз. Бала бакчадан баштап пенсияга чейин күрөшөбүз. Бизде убактыбызда отурабыз, Самалгамыз айткандай, туугандарды коррупцияга бүтөт да, кызматта отурган балалар кыйнап, карап туруп, бул вечный эмес, бир колдун бири деген сөздөрдү айтып, ошондуктан бул жаактан мектептен баштап катуу иш алып барышыбыз керек да. Ошондой коомду тарбиялабасак, ошо тууганы ошондой сунуш менен келсе, четке карап, буякка кандай мамлекет мени ишенip ушул кызматка коюп атса, ушул мамлекеттик кызматтын артынан мондай кадыр-баракка жетип атса, баарыбыз мисалы бир уруктан бир жакшы полковник чыкса, жакшы жетекчи чыкса, сыйлыктан да ошого алып келишибиз керек. Бизде кандай болуп калды? Коррупционердин тегерегине чогулуп, кылмышкердин тегерегине чогулуп, ал келип айылга жана арам акчаларды таратып, мал союп койсо, о деп ата берип бизди аксакалдар. Ошондой болуп калбадыкпы бир кезде? Мамлекеттик кызматкер пиятта калып эле, жана честный, порядочный. Тиги коррупционер алдыга чыгып кеткен учурлар болду, ошондой аралашып. Азыр таптакыр көрүп атасыздар, бир эки жылда жок. Ал адамдар жок. Ал системадан кетти. Азыр билимине карап калды, кадыр-баракына, алган наандарына жакшы көрүнүш. Мына азыр докторлор, мына эмистерди бактай турган заман келди. Буга чейин сиз доктурсуз, кийимsiz иш жок болгон. Байдын баласы кичине диспансерге кетип койсо айызды. Мына азыр эми ушундай коом өсүп чыгат, сиздин бактыңызда, сиздердин бактыңызда алып турган заман келет. Чтобы стать доктором, канча жыл керек экен, канча эмгек керек экен деген заман келет буюрса. Ушул замандар болот буюрса. Ошого биздин президент, биздин Урматтуу Такшиев, сиздин жетекчилер баарыбыз ошого аракет кылып атабыз. Келечекте бир 5-10 жылда Кыргызстан кылмышы жок, коррупциясы жок, жанагындай өнүгүп алган Сингапур, Малайзия, Кытай, мынандай чоң державалардын артынан кетип аткан таза өлкөлөрдөн болсок, буюрса ошол ниетте ошол тармак үчүн президентибиз баардык тармакты алып кетип атпайбы? Мына Кыргызстанда 1 миллион кыргыз үй жайы жок жүрөт. Ушул нерселер бир поколение кыргызды көтөрүп коеюнчу деп азыр ипотека университетин ай сайын күчтөр таркатып алган. Кстати, ушу сиздер ипотекалык үй алдыңыздарбы ошо академия? Жылына. Алып турасыздар, Жылына. Буга чейин ипотекага чейин жылына бекер мамлекеттен үй алып жүрөбүз. Именно Полин ипотекада алып атасыздарбы? Азыр Полин ипотека. Жана 4%. Социальный менен да алгандар болдубу? Буга чейин социальный алып жүрөм. Жакшы. Ал жагынан биздин министр чоң иштер.
составы. Анда эмесе курсанттар, урматтуу ушу академия кызматкерлери, урматтуу биздин докторлор, ушу баарыңыздарды бүгүн келипсиздер менен ушу баарлашып кеткенибизге биз ыраазыбыз. Биз билебиз ансыз деле ушу академияда таза адамдар иштейт, биздин келечек жумуш деп атат. Биз билебиз. Ана бул жумуш, бул келип турбасак болбойт, биз муну саксанып турбасак болбойт. Бул керектүү иш-чаралар. Анан сиздердин урматтуу ижаралар айтылган. Сиздердин кеткен мага бирз айтты. Андан тышкары биздин бааларыбыз бар. Что бул академияда таза адамдар буюрса бизде ушу жергиликтүү роботлорго, урдуларга сиздердин барган таза адамдар ал жерде ансезин өзгөртүп мурдагы жанагы калыптап калган жаман адамдардан кетирип ишенебиз. Сиздерге ушул жерде мамлекет бекер сиздер үчүн агайлардын баары иштеп атат. Ошол жерде баалап, туура билим алып, туура багытта сиздердин жумуш өтө жооптуу жумуш. Академия жаңа биринчи сиздерге ушундай маселелер ошондо башына туура квалификация коюп, академия сиздер ишти туура мектепке алып барсаңар, ошол эле культураны сокто бийим болот. Анын баары кайра керек квалификациялы ишти арта кетирип, это время, это лишний убакыт. Ошончо сиздер башында билимдүү болсоңуздар, акча алган болсоңуздар, туура квалификациялап, туура айыпты коюп, же болбосо материалды карабай туруп, ошол жерден чечип эки тарапты. Ошол үчүн сиздер туура алган азыр деген ушул социалдык желеде өлкөлүк маалымат өтүп убактына үйгө кичине жол берип коеюн деп атып күйүп кетесиң болсоңарчы. Ошон үчүн сиздерден сураныбыз калоо, сунуш силерге ушул жерде болуп аткан, ушул жерде айтылып аткан, ушул жерде силер үчүн атайын мамлекет министрлиги баш болуп балдар көрсөткен ушул балдар келечекте кылмыштуулуктун үйүндөшүп сиздерге ошол иштүү жана калган биз карапайымга биз утап жатабыз. Сиздерге рахмат. Ушундай айтабыз. Ошон үчүн келечек биз Кыргызстанда өнүгүү жолуна түшүп алдык. 5-10 жылда бизге нече президент өкмөтүбүздө дагы бир стратегия кол коюп өнүгүү стратегиясын чоң келечектер, чоң үмүттөр камтылды. Ошол үмүттөр ишке ашыш сиздердин колуңузда. Келечектин 5-10 жылда Кыргызстандын башкарууну сиздердиңиздер. Арабарда президент отурат. Арабарда министр отурат. Арабарда министр генерал. Сиздер баягы иште Кыргызстанда студенттерден өзгөчөлөрүп сиздер специальный билим алган балдарга эсептейсиздер. Барган жерлерде эл үчүн акча, каза кызмат кылганда ошол райондо, ошол областта сиздер атынан жакшы сөз айтасыздар. Сиздер деген бир эле районго айланып калып, үмүт коюп, эртең област структурада андан кийин башка тарапта керек болсо ошол президент администрациясында иштейт деп жакшы үмүт менен иштегиле ишинде. Ар бир эмгек баалап, азыркы заманда баалап. Буга көрсө келечекте сиздерден жакшы инсандар чыгат деп иштейбиз, профессионалдар чыгат деп иштейбиз, ишенебиз. Сиздердин ушу агайларга баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, ден соолук тийиңиз, сиздердин маңайыңыздан ачык болсун. Буга буюрса сиздер татыктуу жашаңыздар. Ушу мамлекет тарабынан ушу өтүп аткан иш-чаралар сиздерге татыктуу өлкөдө багып коюңуздар. Сиздерге урматтуу болуп жанагы мамлекет сакшы ага жерлерде калганыңыздар болсун. Биздин канатчылар иште президентке барып ушундай жол ошо көрүп керек деп биз да сиздерге сиздер сиздердин тарапыңыздан салат болсо сиздер ишке ишанбак. Күнөсү закрепөс болот. Ушул академияда ар дайым жашаганчысыз. Сиздер агайлар жерлеринизде министр баарлыгы ошо мамлекет өнүгүп атканда баарыбыз ошо өнүгүүгө салым кошуп барабыз. Бүгүнкү биздин ошо дебеттер ушул менен аягына чыкты. Баягы бери калып кеткен айдалар сиздерге өзүнчө курсатты. Сиздер ошо ички иштер министрлиги жер-жерде үздүсүндө академияны утуп келген бала деп составына келген бул ошол иштерге мен айтпадым
мен дагы эле койдум да ошо элита боюнча турасыңар, элита болчу биз ушул басып кетпей ойлончу ушундай жоопкерчилик жакка стоит барып биз коюп чечим алып алганбыз. Ошон сиздер бактылуу адамдарсыздар, ушул жерде окуп атасыздар. Ата дегизсиздер, сиздерди катыктуу окуп, ушу мамлекетти катыктуу салып окушса деп, ошо контралар төлөп, ушундар келип калбасын. Жакшылап окугула, жакшы балалар менен бүткүлөп, ошо араларда дагы 5 жыл дайын, 5-10 жыл дайын бир жолу ушуларда курсам баягы курсап турбай азыр илеге начальник болуп турбайбы деп бир кездерде ушулар таанышып калган, жолугуп калгандай болуп алат. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге.